Саламатсыңарбы кыздар? Бүгүн биз силер менен кыргыз оюлары деген темада практика жүзүндө иш алып барабыз. Буга чейин мен силер менен классрумда оюлар боюнча лекция түрүндө маалымат бергенмин. Силердин кабарыңар бар. Бүгүн мен силер менен синтофон кийизинен сумка бычып тигип алабыз. Мен сумканын лекалын даярдап алганмын. Силер ар кандай формада жасап алсаңар болот. Даяр лекалды кийизге коюп, чийип, кыркып, бычып алабыз. Сумкада арт жагы менен капкагын кошо ортосуна 5 см кошуп бычып алабыз. Сумкада бул арты алды туташ болот. Бычып алгандан кийин сумкада арты алдын бириктирүү үчүн кийизден 5 см туурасын 5 см кылып сумкага өлчөп кыркып даярдайбыз. Бычылган сумканын бардык тарабын бириктирип, кооздоп, жөрмөп тигип чыгабыз. Биз эми кагаз бетине оймонун элесини түшүрүп, кыркып даярдап алабыз. Силер өзүңөр каалаган оймону сызып түшүрүп алсаңар болот. Эми биз кыздар сумканын бетине кооздоо үчүн оюнун элесин түшүрөбүз. Кыздар, бул сумканы жибек жиптер менен басма түрүндө кооздосоңор болот, тамырный машина менен оюулардын элесин түшүрсөңөр болот. Сумканы кооздоо үчүн мончок шуруларды колдонсоңор болот. Мен бул сумканы кооздоо үчүн бисер колдондум. Менин сумкам даяр болду. Кыздар, силер да үйдөн өз алдыңарча кыргыз оюлары түшүрүлгөн буюмдарды жасагыла.